Кереметтүү айылым. Өзүңдөй жерди эч жерден таппасмын. Бир эле орунда туруп, канчалаган салкар адамдарды чыгарып, уядан учурдуң. Ысык көлдүн жетекесинин бири Кыдыр аке биздин айылдан болгону кандай сыймык, кандай гана кубаныч. Сенден канчалаган атактуу адамдар чыкты. Мен да алардай болуп, атактуу болгум келет. Алардын бири канча адамдын өмүрүн коркунучтан куткарган улуу врач, хирург, профессор Мамбет Мамакеев атабызды чоңойттуң. Башкасын айтпаганда да канчалаган улан кыздар, байкелер, эжелер, менин атам менен апамдай болгон адамдар сен экөөбүздү таштап, баарысы мигрант болуп кетишти. Кетпей эле койсо эмне? Бул жакта эле жумуштап, иштесем эмне? Мигранттардын баарын кетирбей эле коюңузчу. Бул жакта эле калсынчы деп президентке айтмак элем. Бирок мен ал жака бара албайм да. Мен ошол жака бара алсам, баарын айтып берет элем. А бирок бара албайм да. Сен дагы менин жашоомду айта албайсың да. Туурабы? Бирок сен айтпай эле кой. Эненин жүрөгү назик болот эмеспи? Алар мени кандай жашап жатканын билсе, кайгырышат да. А мен бул жакта тайна менен таяк жеп жүргөнүмдү билишпей эле койсунчу. Алардын жүрөгүн оорутпай эле коеюнчу. Билесиңби айылым, мен аларды ушунчалык сагындым. Алар мени сагынышкан жокпу? Апам менен сүйлөшө элегиме көп болду. А бирок атам менен сүйлөшө элегиме андан да көп болду. Атам мени унутуп калган окшобойбу? Эстесе чалат эле го. Же апам чалбайт? Же алар мени унутуп калышканбы? Сагынышкан жокпу? Айтчы айылым. Мендей балдардын баары жалгыз өспөй, ата-энесинин жанында бирге бактылуу болуп чоңойшса эмне? Ата-энем келишкенде мурдагыдай бактылуу болуп жашабайт белек. Ата-энем келишкенде мурдагыдай мени эркелетип, мээримин төгүп, кучактап, көтөрүп, ойнотпойт беле. Сен экөөбүз жалгыз калгандай. Бүгүн эмнеси болсо да апам менен сүйлөшөмүн. Тайна менен таяк жесем дагы апам менен сүйлөшөмүн.